Алгачкы ирет чакырып атам. Саламатсызбы? Ой, рахмат. Бисмилля деп туруп отурат экенбиз да. Так. Машина аябай өзгөчө, тазалыгы, бардыгы керемет, чындыгын. Сиз жасап аткан жумушту мындай кандай десем эми грубо айтканда айымдарга же өзүңүзгө мындай туура ыраа көрөсүзбү? Жаңы замандап болгон тракторлор келип, бирок ошол тракторлорго айымдарды ишке алыш керек болуп калды деп коеюн да. Мына ошол ишке мисалы сунуштаса барат белеңиз. Фура айдап, ал жакта фура айдасаң ким көрмөк эле? Мына ушул кызматыңыз токтоп калышы мүмкүнбү же балдарыңыздын апасы болгондо деле балдарыңызды аркага салып алып ошентип жүрө берген учур болушу мүмкүнбү я? Даже автомат коробка машина чыкпай койду. Механиканы айдап алып жүрдүк. Ошо Нурия бизнес класс деген YouTube'га контент тартып коюнду. Кадимгидей механикти деле айдай бересизби? Ооба, механика, автомат коробка, машинанын баарын айдайбыз. Полный машинада чыгып алган учурлар болобу? Болот. Ошол учурларда тийишкен учурлар болобу сизге? Ой, вы такая красивая, деп можно с вами кофе попить, деп. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандықтар, арбаңыздар. Кереметтүү Москвадан жалпыңыздарга жылуу салам. Албетте, бүгүн биз Москвада өзгөчө жумуштар менен жүрөбүз. Ошону менен катар эле Москвадагы кыргыздын мындай айтканда тың уул кыздары менен, же болбосо бир элге кызматы тийип аткан эл жакшылары менен, же болбосо бир жаш, шыктуу, таланттуу инсандарды сиздер менен бөлүшөйүн деп атам. Анткени мындай таланттуулар чындыгында башкаларга дагы үлгү берет, башкаларга дагы мотивация берсе керек. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Урматтуу мекендештер, ушул видеону башында сиздерге мен айтып кетер элем. Толугу менен көрүңүздөр. Бул Нурия кыз Москвада көп жылдан бери бизнес класс автобунасы менен кызматта экен. Мына азыр биз 3 күндөн бери бир эле өзүнүн сферасында эмес, мындан сырткары кайрымдуулук иштерин дагы өз көзүбүз менен көрүп, анан бул кыздын талантына, аракетине аябай бир өзгөчө баа берип, бул кыз дагы ушул жаш таланттуу ишкер кыздын ишин сиздер менен бөлүшөйүн деп тура көрдүм. Кызмат учурундасыз азыр таксиде? Ооба. Кадимкидей эле катардагы эле такси катарында эле кызматтасызбы, кандай болуп калат? Бизнес класс эми как личный водитель, скорее всего, ушундай. VIP такси, да? Канча жылдан бери бул кызматтасыз?
Бизнесте 2 жыл болду, таксиде 4 жыл болуп атат. 4 жыл болду да. Урматтуу бекендештер, мен бир нерсени мындай эме кылгым келип атат да. Бизнес такси угуп калчу элем, бирок чакырган эмесмин. Бизнес таксиге негизи кимдер чыгат, кандай адамдар чыгат, кимдер заказ кылат, мындай угуп келем, бирок таң калыштуу кимдер. Анан ал адамга бул водительдер кандай мамиле жасайт, отношение кылат, анын баардыгын келиңиздер көрөлүчү. Так, Нурия айым, негизинен кимдер менен алгач рет келип калдыңыз эбе? Россияга 2008 ата-энемиз алып келген. Ошондон бери Екатеринбург шаарына келгенбиз. Поезд менен келгенбиз. Ал моментте поезд популярный болчу. Ошондо да поездди айдап келбедиңиз беле? Жок. Иә. Кыргызстандан бул жака чейин кадимки поезд менен келгенсиз. 2008 жылы. Ал канча жаш элеңиз? 10 жашта элем. Анда да жөн келбестен заяц болуп келгенбиз. Апам билет албай койгон келе. Ошол менен Казакстандан өтүп атканда, неме болуп атканда бекине эле ошол менен границадан өтүп кеткенбиз. Анан Кыргызстанга негизинен барып турасыздарбы? Кыргызстанда бир жолго барабыз. Бир жылда бир жол. Бул сферада, бул тармакта иштегениңизден матене билет, албетте, бирок тууган урук башкалар, коңшулар же классташтар дейинчи, тааныштар, курбулар билишеби? Баары билишет, таксиде иштеген. Кандай ой пикир калтырышат? Көпчүлүгү эле молодец дейт, потому что эркек кишинин колунан, ар бир эле эркек кишинин колунан келбеген жумушта кылып атасың, кыз кишиге кыйынчылык болуп калат деп айтышат. Бирок тилекке каршы мага негизи эле машина айдаган жагат. Ошол эле каймап турса керек. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, мен азыр кадимки бизнес класс таксисин заказ берген, кардар катары күтүп турайын. Анан бул такси кызматкерлери кандай мамиле жасайт, кандай эме кылат, анын баардыгын келиңиздер көрүп туралычы чогуу. Алгачкы ирет чакырып атам. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Прошу вас. Ой, рахмат. Бисмилля деп туруп отурат экенбиз да. Так. Машина аябай өзгөчө, тазалыгы, баардыгы керемет, чындыгында. Нурия айым, дагы бир жолу кутмандуу күнүңүз менен. Негизи эле ушул жумушка келип калышыңызга эмне себептер болду? 2016 права алып келип атамдар Nexia машина алып беришкен. Биринчи машинам ошо Nexia болчу. Екатеринбургда везет деген такси бар эле. Подработка сыяктуу эле болчу. Подработка болуп иштеп жүрдүм. Частникте эле чыгып коет элем иногда там. Бензинге чыгарып коюшчу элечи. Кийин таксиде иштеген ошо эжекелер менен тааныштым. Карасам кийин Аринага машина алып иштеп чыгып көрдүм. Өзүм ошол моментте торговый центрде иштейт болчум. 2/2 30-35 миң зарплата болчу. Таксиге чыксам 3 миң 4 миңге чейин жөн эле акча табып коет экен. Ойлонуп бир ай ойлонгом. Почему бы не на постоянной основе, депчи? Постоянно иштесем эмне болот деп. Кийин торговый центрдан увольнение жазып, таксиге чыктым. Машина алдым, поло выкупка алып, полону айдап жүрдүм. Полону 2 жыл айдадык. 2 жыл айдап. Кийин бизнес класска. Ал машинаны кайсыл жакта такси кылып айдайт элеңиз? Екатеринбургда. Екатеринбургдабы? Жакшы. Екатеринбургда такси кылган менен анан
Москвада такси кылуунун айырмалары барбы? Мисалы эмнеде айырмачылык болот? Айырмасы бул жакта ценниктер жакшы, кымбат да. Бизде бизнес класс аэропортко барып келиши 800дөн 1000 рубльга чейин. Бул жерде бир эле аэропортко барышыңыз 2000ден башталат да. Ценниктери, жолдору, пробкасын эле эсептесек. Пробка болгондо аябай пробка болот экен. Особенно жана президент чыгып кетип атканда жолдор жаап салат экен. Ошол моментте жарым саат жүргөн эле ордуңан жылбай туруп калып кетесиң. Негизи эле бул Россиянын жолдору менен Кыргызстандын жолдорун кээ бир учурларда мындай салыштырып калган учурларыңыз болобу? Кыргызстанда деле машина айдап жүрдүңүз беле мисалы? Кыргызстанда айдап жүрдүм. Nexia айдап жүргөм Кыргызстанда, анан кийин кече жакында Элдешкамдын Матизи бар эле, ошондагы базар кургунан жалгакка барып жолдо келатсак уже түн да, анан фарасы вообще жанбайт экен. Эч нерсе көрүнбөйт. Араң жетип келгенбиз. Таксинин бизнес классына басымдуулук жасайсызбы? Эмне үчүн эконом, комфорт, кыскасы мына желтый таксилерден минбейсиз дегеним да. Пассажирлар адекватный адамдар чыгат. Анан бизнес класста иногда жумуш болбосо дагы олтуруп бир заказ менен мындайча айтканда болуп кетесиң дегенде. Золотая рюмка кармабасаң. По километражу азыраак жүрөсүз. Негизи бул машинада таксиде жүргөндө мындай чарчоо сезимдер болобу? Көп айтып калат, нервтен, аябай чарчап, кыйналган учурлар болот депчи. Болот. Андай да учурлар болот. Чарчайсың, иногда уйку келет, жана эле айтып кеткен. Бирок прям деталлабай иштебейм да. Жана Кудайга шүгүр деп деле үйгө кетип каласың. Урматтуу достор, бул Москвадагы эң бир белгилүү болгон МКАД деген жолун жакшы билесиздер. 6 полоса бир тарап, 6 полоса бир тарапка жүрөт. Мына бул 6 полосада азыр биз Нурия айымдын автоунаасында бизнес таксиде кетип баратабыз. Анан мен дагы бир таң калганым, негизи аял кишинин баягы сезимдери күчтүү болот дегендейби, ориентир аябай мындай мыкты экенин байкадым да. Эч бир жерде мындай поворот жандырбай бурулуп кеткенин көрбөдүм. Ар бир повороттордо, ар бир мындай чыгып атканда оңго солго жана башка бир жерге кирип атканда, кыскасы бардыгын байкап, анан поворотниктерди сөзсүз жандырып турганын байкадым да. Негизи сизди ушундай кылып, мындай мыкты водитель кылып үйрөткөн ким болгон? Кимдин салымы бар бул жерде? Атамдын салымы бар. Атам менен менден чоң байкемде. Машинаны айда баштаганда, задний ход берип атканда мен мындай мойнуме мойтуп алып артты карачым да. Ошол моментте байкем Нурия андай кылба, зеркало для чего даны деп туруп, только зеркалына карап заднего вида ушуга үйрөткөн. Ушуга ошол бир жолу айтты, ошону жаттап калдым да өмүр бою. Азыр вообще арабайсың да. Дагы бир нерсени билгим келип турат. Мына жолдо жүргөнүңүздө билесиз, өзүңүз жакшы билсеңиз керек, айымдар за рулем кетип баратканда мырзалар тийишип, мындай башын кайрып эле буруп, бир ыңгайсыздык жаратып, же болбосо артыңыздан түшүп алып, же биз ишиңизге жолтоо болгон ушундай учурлар болобу? Прям жолтоо болбойт, но
что артыма чейин келип чоң кыздын номериңизди берип коюңузчу, пожалуйста деп суранып келишет. Кофеге приглашать этишип. Анан эмне кыласыз сиз ошондон айтыңыз. Көбүнчө башка национальностьтер болот. Орус же болсо дагы башка. Анан айтам, нет элечи. Өзүбүздүн кыргыз мырзаларга эч ким жетпейт го дейм. Машалла. Сөзүңүзгө бали. Чын эле айтып атпы же калп айтып атабы аны билбейм. Акырын эле айтаңыз. Канчада 100гө жакын, 100дө кетип бараткан менен бирок учуп кетип бараткандай болуп аткан. Сиз өзү негизи катуу айдайсызбы ушундай? Жок. Негизи эле основной сол полосада жүрөм. Атам да айткан бир нерсени. Машинаң кетпейби, оң жака өт. Сейкин айдайсың, оң жак менен кетер. Если мен акырын бир жакка шашпай баратсам, оң полосаны алып эле кетем негизи. Негизи ушул катуу кетип баратканда мындай кооптонуп, коркуу сезимдер болбойбу? Жок. Же автоунаа жаңы үчүн автоунаага ишенесизби, кандай? Жок, ал деле эмес. Водительдер бараткан каждый машинанын ошол заранее ал эмне кылат, ошону эме кылып кетиш керек да. Предугадывать этипчи. Ошо расчет алып кетесиң. Ушул эле иштин үстүндө жүрбөстөн кайрымдуулук иштерди дагы өздөштүрүп атканы аябай бизди таң калтырды да. Келиңиз ушул бир кайрымдуулук ишине өтөлүчү, бир кайрымдуулук иштерге түрткү болуп калган, себеп болуп калган, же болбосо ал жакка көңүл бурууңузга эме болуп калган, негизи эмне себеп болду? Бир жагынан мурун кайрымдуулук нерсеге көңүл деле буруп кетилем, мындай WhatsApp'тан, эки жактан такси жамаатына жүргөнү жашайм. Тилекке каршы груз 200 болот экен, тяп болот экен. Ошолорго гана кичине ошо колдон келишинче акча которуп ошончо жардам бергенге аракет кылып элем. Негизи бул мындай авто техника машинадан сырткары мисалы айтайын, ошол жаныбарга ат деп атканым себеби жаныбарга ат же мал же жана башка үй тиричилигиндеги жаныбарларга ушундайларга кызыгасызбы дейби? Ооба. Же машинада эле мындай жүрүп жагабы? Атка кызыгам ооба. Мисалы мал багып, же мындайды айтайынчы, натуральный мындай үйдүн айранын, сүтүн ичкиңиз келеби? Ооба. Ан үчүн эмне кылыш керек? Уйсаш керек. Ошолорго кызыгасыз деп атпаймынбы? Тилекке каршы уйсаганды билем. Уже 15 жыл. Билесизби? Билбейм. Билбейсиңер. 15 жылдан бери Россияда жүрөбүз. Мына ушул сферада жүрүп, эмнени көп мындай өзүңөргө тажрыйба ала алдыңар? Адам баласы чөйрөгү кандай болсо ошондой болот экен дейт. Мен буга чейин бизнес класстан мурун комфортто айдачу болдум. Чаевый деген комфортто айдап жүргөндү билбейт элем да, потому что чай редко болот эле. Бизнес класска өтүп, адамдар өзгөрүлүп, чоң деген адамдарды көрөт экенсиң, мындай бир нерсеге жетишкен адамдарды көрөт экенсиң. Алар сага чай таштап, ошо за вашу работу деп чаевый деп койгонго. Чаевый дейт. Анан ошол эле моментте сен дагы бир жерге барсаң, тот же самый мойкага барсаң, кафелерге барсаң, ошо эми аз болсо дагы там 100 сом, 200 сом чай берип, ошол жакшы жагына өзгөртөт экен да. Ошону үйрөнүп кете алдыңыз. Ошону үйрөндүк. Дагы эмнени мындай өзүңүзгө тажрыйба алдыңыз, үйрөндүңүз? Адамга ишенбегенди үйрөндүм. Ишенбейсизби азыр? Эми основной клиенттерге внешность обманчива деп коет экен. Иногда жакшынакай кыздар болуп деле алдап кеткен күндөр болот экен. Мен азыр 5 мүнөттө келем, вот телефон деп телефон таштап кетет, ошол менен карасам өзү да жок. Ошон үчүн внешность обманчива деп ошону айтып кеткен. Мына ушул
ишти мындай айтканда мырзалардын ишин деп койчу, эркектердин ишин жасап жүргөн айым катары, кыргыздын жаш кызы катары өзүңүз теңдүүлөргө же өзүңүздөн кичүүлөргө, айрыкча кыздарга же болбосо мейли балдарга, жаштарга не деп айта элеңиз? Кандай бир кеңешиңизди, кандай бир оюңузду, кандай бир өзүңүздөгү нерсени бөлүшүп кете элеңиз? Адам өзүнүн жашоосу үчүн комфортный условия кылыш керек экен. Бул деген тот же самый квартира, неме айдап жүргөн машина, канчалык өзүнө комфортный условия алган сайын ошончолук адам өзүнүн деңгээлинде акча таба баштайт экен. Ошого биринчи эле комфорт ойлоп, неме кылып, иногда бывает, менде сурап калышат балдар, жаш балдар, эжеке арендаңыз канча турат дейт, мен айтам 4000 дейт. 4000 деп айтам, 4000 дегенде биз сиздин даже арендаңызды дагы иштебей калат экенбиз деп ошо айтып калышат да, мырзалар айтып калат. Ошолорго айтмакчымын, жакшылап иштеп аракетте берекет деп коет ошого. Алдыдагы негизи эле мындай бир цел, бир максат менен кетип баратасыздар. Эмне максат? Уже бизнес класстан башка дагы дополнительно доход неме кыла турган жумуштарды азыр ошонун аракетинде жүрөм. Кудай буюрса, пока что пландарда бар. Не только такси, башка сферага да алып кеткен. Анан колубуздан келсе ошо сизден дагы үлгү алып атабыз, үйрөнүп атабыз көп нерсени. Ошо 2 күн болсо келген эмеске адамдарга жардам берип, ошо биз дагы кече YouTube канал тартып баштаганда эле ошо адамдар көрүп баштагандан кийин сага дагы мындай обращение келип баштайт экен. Неме кылып, Нурия ошо келип. Эми биздин колубуздан азырынча келген жардам бул кичинекей болсо дагы аудиториябыз бар экен. Ошол аудиторияга жеткирип бериш. Бул кызматты дагы бир примерно канча убакытка чейин мисалы аткарып жүрүшүңүз мүмкүн? Ашып барса 2 жыл, 2-3 жыл. Кыйынчылыгы барбы? Кыйынчылыгы бар, особенно жана ночто жүрөсүң, түндү түн дебей, күндү күн дебей, бывает моменты жүрөсүң, потому что аренда бар, заправка бар, уйкудан турсаң эле уже меники бизнес болгон үчүн 4000 заправка кыласың, еще немеси менен уже 5000 минустасың, көзүңдү ачсаң. Ошону иштеш үчүн сен 12 саатта чыгара албай каласың да, 12 саатта чыгара албай калып, дагы дополнительно 14 саат, 16 саат, иногда бывает, что пятница, суббота көп иштейбиз, негизи 18 саатка чейин иштеп, ошол моменттерде түнү баратып, көзүң жумулуп, уйкуң келип кетет. Прям секунда калат да, карасаң эле уже сен бордюрга же немеге жакындап каласың, же машина алдыңда машина токтоп калса, ошол момент Өзүмчө ойлонуп атам да, бул кызга эмне мынчалык зарыл, эмне мынчалык түрткү, мисалы бир багып турам деген бала чакаңыз деле болбосо керек, үй бүлө деле болбосо керек. Эмне мынчалык түрткү болуп атат? Азыр өзүңүз айтып атпайсызбы, кыйынчылык болуп деп. Эмне себеп болду ушуну айтыңызчы, ушул. Өзүңүз айткандагыдай эле техникага кызыкканыңыз себеппи же кандай? Техникага кызыгасың, анан үйдөгүлөргө ата-эне бар, бир туугандарым бар, ошо аларга да ошо колунан келишинче эле жардам беришке аракет кылам. Өзүм эле сарптап жүрө бербейм да менчи. Мен дагы өзүм эле жашка расход деген бар, квартира, башка расходдор бар. Кече күнү Дубайга барып келдим, көпчүлүгү айтып, Нурия, кайсыл немеге бардың, кайсыл жигитиң менен бардың деген көп суроолор болду. Ошо 25ке чыгып, ошо көп нерседен биз артта калат экенбиз, негизи элечи. Ошо кичине топтоп койгон акча бар эле, ошо немеден ошону ойноп чачып келдиңиз. Ойноп. Кыйналып, түн уйкуңузду бөлүп, араңдан тапканыңызды. Ооба. Бул кыйналып эмне себептен бардым? Мен башка адамдарды көрөйүн дедим. Алар кандай алып жүрөт, кандай деңгээлде жүрүшөт.
саморазвитие деп коет экен. Башка шаарга барып, башка элдерди көрсөң, кыйналган көрөт экенсиң, жакшы жашаган көрөт экенсиң. Ошолордон дагы биз үлгү алып, көрөсүң да же сен алдыдасың, же болбосо арттасың. Ошону өзүм бөгөт кылып, мен дагы барып көрүп, сабактарды алып келдим азыр. Кээ бир ушуларда кооптуу ушулар болобу? Корккон, кооптонгон, же болбосо сизди бирөө мындай коркуткан, же жана башка ушундай бир эмелер болуп калган учурлар болобу? Жок, коркуткан учурлар болгон эмес. Единственное, ошо бир жолу ошо 200 километрге барганда ошо акчасын төлөбөй качып кеткен моменттер болду. Ошол моментте артынан кубаганга чейин барып, акчамды алып. Эркек киши же аял киши? Эки эркек бир сизден жалгыз качып атат. Ооба. Анаңыз. Эми бул аял киши колунан эч нерсе келбейт деген ойдо неме кылышты окшойт да. Если бы ошол менин ордумда эркек киши болгондо просто мордосын навиттетип акчасын алмак да. Аял киши колунан эч нерсе келбейт деп ошол менен качып кетишкен. Эмне кылдыңыз сиз? Артынан кубалап бардым. Кубалап барганы ушул эрк жетти, коркподуңузбу? Ошол момент коркпоптум. Неге дегенде бул до такой степени мындай честно заработанный менин акчам болчу да, потому что мен 3 саат ал жака бардым. 3 саат мен обратно келишим керек. Плюс получается мен аны жөнү таштап койсом, мен өзүмдүн акчама эле барып келгендей болуп, расход бар, бензин дегендей. Жалко болду мен ошол акчанычы. Мага кийин жетип атат, что 5000 үчүн ошо зарыл белем үрүя депчи. Ойлонуп көрсөм, действительно страшно болуп экен, потому что подвалга түшүп кеттик, подвалга чейин артынан түшүп барып, алардын телефонун алып, чыгып, уже полиция чакырып ошол жерден эме кылып, мен ошо водитель болом, Яндекс таксинин, мени акчага кида кылып кетишти деп, ошентип чалсам 10 мүнөттө келишип, ошо балдарды таап, сразу акчаңыз берип кетишти. Акчам ошо полиция алып берди. Өз жерлигиңиз менен өндүрүпсүз да, Ооба. Анда чыныгы айтып атырмын, тың кыйыныңыздардын катары толуктайт экен да. Ооба. Бир нерсени ошо таксиде түшүнүп жеттим. Всё бумерангом возвращается деген ошо сөз туура экен. Бир эле аял ошо азыр эле кидап алып кеткен эле акчаны телефонума которуп коёмун деп туруп, вот котордум деп эле мындай чегин эле көргөзүп койду, бирок акчасы түшкөн жок. 5 мүнөт 10 мүнөт өттү, дагы деле жок. Эже уже магазинге кирип чыкты, дагы деле жок. Вот я вам отправила дейт. Бир күн кечке күттүм ошо акчаны, если честно. Эми болбогон эле акча 350 рубль болчу, ошо 2 баласы менен. Ладно деп көңүл бурбай койгом. Ошол эле моментте мен 50 километрге заказ алып барып, обратно келатып, заказ түштү. Заказга бардым, 2 киши чыкты. Анан 700 сом болчу. 700 рубль акча болчу. Кетип атабыз шаарга карап. Мен шаарга баратканыма эле сүйүнүп кетип атам. Музыкаларды коюп берип, жакшы жетип кеттим, аларды эле сүйүнүп барышты. И түшүп кетип атып 1,5 миң акча берди ошол кишилер. Эртең менен эле ала албаган акчам мага в двойном размере келди да. Ошондо 350 ошо двойной размерде келди. Ошондо түшүнүп жеттим, что все возвращается. Негизинен ошо айтып атпайсызбы, ушундай кызмат акыңызды бербей койгондо кандай ой келет сизде? Мындай жаштардын ойун билейинчи, мисалы кызмат акыңызды өзүңүз эмгек кылдыңыз, эмгек акыңызды бербей койду да. Качып кетти же башка болду. Ушул учурда сизге эмне ой келет? Капа болосун. Ошо капа болуп, сразу маанайың түшүп кетет. Бул ошол адамга кетирген убактыңа сен кейисиң да. Ошол кейип, неме кылып, ошол убакытты жөн эле өткөрсөң мынчалык неме болбойсуң да, потому что сен аны алдың, жеткирдиң, точка Б'сине жеткирип, настроениең түшүп, ошо менен ишке деле жыга алмайм. Биз түшүнүктүү. Биз азыр мындай айтканда бир тараптуу гана эме кылып атабыз да, мисалы таксистердин жакшы жактарын көргөзүп атабыз да азыр. Мисалы да эме жаман жактарын деле угуп келебиз да.
таксисттердин аз бир гана кардарларды басмырлап койгондой болуп калды. Мисалы эми келиңиз, таксисттерде эле ушул жакта жакшысы бар, жаманы болуп көрөбүз. Мисалы бир карын майды, бир кумалак май чиртет деп бир адамдын айынан бүткүл Кыргыз элине доо кетип атат, бөтөн элде жүрүп. Мисалы да, анын сыңарындай сиз мына өзүңүздүн мындай кесиптештериңизге, коллективтериңизге эмне деп айта аласыз? Мен кээ бирлерди угам да, мындай кардарлар бир аз мас болуп отуруп калса дейт, печканы ушундай ысытып коюп туруп дейт, нары бери чайпап айдасам дейт, телефону же бирдекеси түшүп калат экен, маста таштап коет экен, же алып коет экен, же эртеси алып барып берген үчүн кайра повторду акча алып, ушундайлар болот экен да. Мен укканымды айтып атам, келиңиз бир тараптан эмес, экинчи тарапка дагы бир көңүл буралы. Мисалы, келиңиз эми кесиптештериңиздин кемчилик жерлери болобу? Же баардыгы эме жакшы болобу? Ушул жагында кайрылып кетсеңиз, балким сиз кыз жигиттен көрүп, булар балким туура эмес жолдо, туура эмес кадамдарда барып аткан кесиптештериңиз сизден көрүп балким үлгү алып калат эле деген ойдо сурап атам. Бир момент болуп, клиенттерим чыгат, эми биз бизнес класста жүрөбүз, анан көпчүлүк ошо эконом комфортко прям жаловаться этишет да. Отурасың, ошо мырзаларга айтып кетмекмин. Кайсыл тарифтагы болсо да, не важно. Ошо ичин таза кармап, посторонний запахы жок. Анан бир момент бар, страшный болуп капюшондорду кийип, мындай непонятный кийимдерди эле кийип алып, отуруп жүдөп кызмат кылышат. Эми анын баарын эле айтпайм, эми бар да, арасынан бир экөө бар. Эми коркосуң да, кыз бала түнү чыкса, анан капюшондорду кийип алып, эмне кылып отурса, коркот дейсиң. Ошого мындай опрятно кийинип, рубашка болбосо дагы, эми балдарда свитер деген бар, мындай кара однотонный, ошолорду кийип, опрятно кийинип, машинаны таза алып жүрсө, экономдуу деле чай болот. Негизи мен өзүм деле экономдуу эле баштагам. Москвада айдап келгендер, эми менин клиенттеримдин сөзүн айтып атам, аябай страшный айдашат деп. Жолдочу. Прям бат жеткирсем, ошол менен поездканы завершить этип дальше кетсем, ошону биздин коллегаларыбызга айтып кетмекмин. Спокойно эле айдап эме кылып кеткилесиз. Неге дегенде силер ошол клиент, чтобы общественный транспортто кетпеш үчүн, неме кылбаш үчүн, метродо тыгылып кетпеш үчүн ошол адам сизге акча төлөп атат. Ал деген сизге өзүнүн мындайча айтканда жашоосун ишенип сиздин машинаңызга отуруп. Көп маслихат көрүп атабыз, урматтуу таксиде жүргөн кызматкерлер, мекендештер. Жаман ойлобоңуздар, албетте мындай коллегаңыздардан үлгү алыңыздар дейт элем. Болгону айтып атканым мындай ынтымак бололу дейт элем. Биримдик болойлу, бири-бирибизди текебер тилге барбайлы, жаман мындай жолго барбалы. Мына жада калса биздин кыргыздар ушу такси кызматына жүрүп эле дүйнөгө таанып атат. Жанагы бир блогерден машина албадыбы? Ошол блогерди бекер бир жерге таштап коюш десе, эч ким унабай, өзүбүздүн айкөл кыргыз элибиз таштады да, акысыз. Мына көрдүңүз, үзүрүн Кудайым бир башкача кылып берип койду. Жана өзүңүз айтып кетпедиңиз, бир негизинен мындай бир иш чарчоо болгондо, кыйналганда, уйку келгенде, кой болду деп мындай өзүңүздү мындай ошол эркке байлап кетип калган учурлар болобу, же иш кызып турган маалда, же жок иштеп тура берейин, иштей берейин, иш жакшы болуп атканда эме уйкум келсе деле аракет кыла берейин деген эмелер болуп калабы, кандай? Жок, менде андай жок. График бар. Эми түнү чыксам, обедтен чыгып, ровно эртемен 6-га чейин иштейм или 5:30-га чейин иштеп, ошол менен үйгө кетип калам да. График менен мындай өзүң мысленно график создавать этип неме кылсаң, организмдагы ошого настраиваться этет экен да, мындайча айткандачы. Анан график бүткөнчө иштейм. Негизи элечи ушул жумушту, сиз жасап аткан жумушту мындай кандай десем, эми грубо айтканда айымдарга же өзүңүзгө мындай туура ыраа көрөсүзбү? Сложный вопрос болду. Работа не пыльная, мындайча айтканда. Андай эле
өзүмө да жагат негизи ошол машина айдап жолдо жүрөсүң. Мен 14 жашыман бери эле машина айдайм деп мечтать этип ошо атамдын жанында жүрүп, автобустарды жүргүзүп, аккумуляторлорун чукулап атамдын жанында жүрүпчү. Кышындасы, кышын жайын деп кышындасы автобустар жүрбөй калды эле, ошо постоянно атамдын жанында жүрүп, правилаларды ошондо үйрөнүп баштагам уже. Кичине жүрүп эле. Негизинен кыскасы чоң бир водительдин кызы экенсиз да, мындай. Ооба. Жаштайыңыздан техникага аралашып жүрөсүз. Ооба. Анда эмесе дагы бир нерсе да. Мисалы айымдар автобус, троллейбус, фура жана башка айдап аткан эжелерибизди деле көрүп атабыз да. Мисалы мындай нерсе суроо берейинчи. Айылда аябай бир жумушка мындай эме жагы, дыйканчылык жагы аябай өнүгүп, анан жаңы заманбап болгон тракторлор келип, бирок ошол тракторлорго айымдарды ишке алыш керек болуп калды деп коеюн да. Мына ошол ишке мисалы сунуштаса барат белеңиз, трактор айдайт белеңиз деген да. Тракторго Айдап көргөнсүзбү деги? Трактор жок, айдап көрбөдүм. Фура айдап көрдүм, ошо автобус айдадым. Жок, мисалы ушул кызматка сизди чакырса, ал жерге чакырганда жөн адам чакырбайт да. Мамлекет тарабынан чакырылышы мүмкүн, мындай. Кыргызстанда дыйканчылык, мындай өндүрүш тармагы өнүгүп кетип, анан ушулга мындай айымдарды аял затындагы ишке алат элек, зарплатасы аябай жакшы деп чакырып калса, барат белеңиз? Ойлонуп көрүш керекпи? Ойлонуп көрүш керек экен. Эми мен буну билейин дегеним, сиз тракторду айдап алып, талаада сизди эч ким көрбөгөн эле жерде мындай тарак деп жүрө бересиз да, айдапчы. Бул көчөдө деген сизди мындай бизнес класс таксиде, машинада айдап жүрсөңүз элдин баары карайт да. Анан дагы эме кылганым, мисалы эч ким көрбөсө деле, эч ким сизди карабаса деле, айым машина минип алыптыр дебесе деле, бул кызмат кете береби же мындай көчөдөгү көпчүлүктүн көңүлүн буруп, мындай бизнес класс таксиде жүргөн башкачабы деп атпаймынбы? Жок, мен ошо категория алып Европага кетейин деген да ойлор болду. Барып фура айдап, ал жакта фура айдасам ким көрмөк эле. Фураны айдап, ошо былтыр категория алайын деп, анан убактым аз болуп калып Кыргызстанга барып категория албай калдым да. Фура айдаганы да кызыгат экенсиз да, Европада. Туура ал жакта фура айдаган эжелерибизди көп көрүп келебиз, агаларыбызды көрүп келебиз. Ал фураны деле кадимкидей башкарып, бул ишти деле өздөштүрүп кете алам деп көзүңүз жетеби? Көзүм жетет. Кыскасы мындай, ушул жумушта, ушул жолдо көп жүрүп, көп нерсени көргөндү мындай мечтать этет экенсиз да, мындай айтканда, Анан мисалы көпчүлүктүн да, мисалы ата-энелери, жакындары балдарын мындай водительдикке көп үндөбөйт да, анткени кооптуу да. Бир эле өзүнүн ден соолугуна эмес, машинасында ким баратса, анын ден соолугу да аябай кооптуу болот эмеспи? Сиз ушундай нерседен бир кооптонуп, же ата-энеңизге кой кызым, машинаңды ташта деп мындай кыжалат болуп, ушундай учурлар болбойбу деген? Башында ошо таксиге чыгып атканда ата-энем аябай кыжалат болушту. Кызым, может, не стоит деген сөздөр болду. Анан атам билет да мен кандай айдаганымы, кандай көңүл буруп, жакшы айдаганыма ишенген үчүн ошо макул кызым деп атам ошо разрешение берген. Негизи кыжалат болуп сурап турабы? Ооба, сурап турат. Түнү күнү ночко чыксам, ошо апам уйкудан турса эле, кызым эмне болдуң, каяктасың, абайла деп ошо күндү чалып, жазып, ошо кыжалат болуп сурашат. Келечекте буюрса бир балдардын энеси,
бир апа боло турган айымсыз да. Мына ушул кызматыңыз токтоп калышы мүмкүнбү же балдарыңыздын апасы болгондо деле балдарыңызды аркага салып алып ошентип жүрө берген учур болушу мүмкүнбү я? Жок, азыр ошон үчүн иштеп атам. Кийин чтобы в дальнейшем балдарды карап эле ушу үйдө эле отурганчы. Эми үйдө отурбасаң дагы параллельно ошо башка жумушту дагы алып барган. Кадимгидей механикти деле айдай бересизби? Ооба, механика, автомат коробка, машинанын баарын айдайбыз. Правыйга кандай карайсыз? Правый деле айдай берем, бирок алыс жолго чыгып неме алып көргөн эмесмин. Мындай жакын жерлерде. Алыс жол демекчи эң узагы канча саат же канча күн, канча түн же кайсыл жерден кайсыл жакка чейин узак жүрө алдыңыз? Башында ошо 2017 Кыргызстандан Екатеринбургга келгенбиз, атам экөөбүз. Атам, апам машина менен. Чуудан жаман жолдон өткөндөн кийин платкага түшө электе ошо атам машинаны берген. Жаман жолдон өткөрүп эле. Анан ошондон почти Екатеринбургга чейин айдаган. Эң узак ошол болсо керек. Жумушта деле эң узак канча саат мындай жүрө бересиз айдап? Жумушта эң узагы ошо 18 саат. Сиз 18 саат токтобой кыйын болуш керек, э? Пятница, суббота ошо жумуш жакшы болгон үчүн кичине көбүрөөк жумушка туура келет. Так, мейли капчыгыңыздарга эме кылбай эле коеюн, бирок кайсыл күндөрү, кайсыл убакта, анан кайсыл сааттарда же болбосо кандай кардарлар менен иш жакшы кетет? Кандай канчалык жакшы иш жакшы болот? Ошол времяларды сиздер билип, ошол времялар кандай даярдансаңыздар керек, уйкуну бышырып өзүңүздөр, костюмдарды тазалап, кийип дегендей, машинаны жууп дегендейчи, ар жуманын кайсыл күндөрүндө бир ушундай бир катуу даярдык болот? Бизде бизнес класста четверктен башталат. Четверктен ночко переход кылып, анан пятница, суббота, воскресенье иштейсиң. Обедтен кийин чыгасың, ошол менен эртеменки таңкы 5-6га чейин жүрөсүң. Ошол учурларда мисалы эң көп канча кардар аласыздар? Заказ каратыш деп коет. Если жакын заказдар болсо, как экономдуу эле болуп калат. 15 заказ. Эң көбү ошол канча 20 заказ болду бир күндө. Основной центрде түнү көк чаңганда таксилер түшүнөт. Мой район жагып аласың. Алыска кетпеш үчүн 4 километрге мой районду коюп, ошол менен иштейсиң. Көфтөр менен аласың, только көф жанганда көф менен алып, алыс жакка кетпейсиң. Ал деген кандай мындай өзүңүздүн райондогу эле кардарларды ташыйсыз? Только центрдин ичинде. Алыска чыгарбайт. Алыска чыгарбайт. Негизинен сизге, сиздин автоунааңызга же болбосо сизге кандай кардарлар көбүнчө заказ берет? Мисалы кимдер, кандай националисттар, мырзаларбы, айымдарбы, же өкмөт жумушчуларбы, же катардагы адамдар делеби мисалы? Көбүнчө ошо бизнесмендер, ошо бизнес-вумен, аял кишилер, бывает артисттер заказ алып калат, или тиктокерша, ошондой инстаграмда блогерлер заказ алып калат. А иногда бывает жакын барсаң, подростоктор заказ кылышат, ошол лишь бы музыка угуп кетиш үчүн. Анан еще 4 киши чыгып алат, ошондо аябай жеңиң келет. Полный машинада чыгып алган учурлар болобу? Болот. Ошол учурларда тийишкен учурлар болобу сизге? Жок, тийишпейт. Жана между пассажиром и водителем
граница болуш керек да, ошол границадан өтпөгөнү аракет кылам. Бизден жана айтып атпайсызбы, жылдыздар, жана блогерлер, жана башкалар, балким сиз алардын номерин сурап, же сиз алар менен бир мындай сүрөткө түшүп алайынчы, же болбосо таанышып деген мындай ушундай учурлар болуп калышы мүмкүнбү? Жок, мен негизи эле мындай жылдыз адамдар менен, немелер менен сүрөткө түшкөндү, неме кылгандай, андай эле эми билбейм, мындайча айтканда күмөрүм жок экен. Кыскасы, машинаңызга кандай кардар чыкпасын, бизнесменби, башкасыбы, жөн адамбы, жылдызбы, бардыгына бирдей эле мамиле жасайсыз. Бирдей эле мамиле жасайсың. Бизде Яндексте ошону даже айтып келет да, правила Яндекса бизнес класстан. Жылдыз болсо дагы, башка адам болсо дагы ошо баарын бирдей алып барасың депчи. Сүрөткө түшүп алайлы, номериңизди алып калайын деген ал нерсе болбойт. Негизичи Яндексте запрещено сүрөткө түшкөнү клиенттер менен, эми ошо жылдыздар менен. Жумуш бүттү, достор. Уже кеч кирип сменаны бүтүрдүк, жакшы. Элге берип, элдин катарында бизге да бердик. Иштеп. Негизи эле ошо жумуш настроениядан башталат. Клиенттерге канчалык көңүл буруп, жакшы отношение кылып, эме кылган сайын жумуш жакшы болот. Анан бир момент бар, жана мойка кылбасаң, мындай өзүң эконом ташыгандай эле сезе бересиң да. Анан машинаны жууп, таптаза кылып, суларды жаңылап, чеки зарядниктерди коюп, жумушка чыгасың. Жумушка чыгып, акырындан иштеп баштайсың. Машинаны жууганда только анан ощущение как бизнес класста болот да. Россияда жүрүп, мындайча айтканда, эч нерсени деле көрбөй калат экенсиң, туугандарың той топур, жакшы жамандыктарга дагы катыша албай калат экенсиң. Сен барган убакытта же болбосо возможность жок болуп калат экен. Анан бир нерсени түшүндүм, туугандарыңан алыстап калат экенсиң. Может, Кыргызстанда жүргөндө башкача болуп эле, бир туугандардан алыстап. Грустно. Эми Кудай буйруса деген ойлор бар ошо. Кыргызстанга кетип, Кыргызстанда эле жашайлы дегенчи. Потому что жаштык Москвада, ошо Россияда өтүп кетти. В дальнейшем эми Кыргызстанга барып жашасак, ошол эле жакшы болот дейм. Төрөлүп өскөн жерибиз. Баарыбыз эле ошо иштеп, кичине бутка турайлы деп эле жүрөбүз да. Кыргызстанда ушул бар жок шарттар болуп, зарплаталар нормага келсе, Кыргызстанда эле иштемекпиз. Эмне дегенде, жана эле айтып кеткендей, өзүңүн төрөлгөн жериң, все родное. Мен ушу чоң энем Кыргызстанда, ата энем ошо Россияда, бир туугандарым Россияда. Жаман грустный болуп кетти. Нурия айым, дагы бир нерсени билгим келип турат да, мындай. Кээ бир адамдар, мисалы мен Кыргызстандын тоолу, бир аккайың аралап, узак сапарларда, таза абаларда, жолдо мындай за рулем жалгыз жүрүп, кадимгидей нервтер, бир башкача эс аласың да. Кыргызстанда жүрүпчү. Анан ошол учурларда мага ар кандай ойлор келет, идеялар келет. Эмне иш кылсак болот, кандай кылсак болот, Кыргызстанга эмне кызмат кылсак болот, кандай өзгөрүүлөрдү алып келсек болот деген сыяктуу
өзгөчө идеялар пайда болуп, ошонун негизинде аракеттер башталат да. Мисалы менде да. Анын сыңарындай сизде деле ушундай жумуш үстүндө жүргөндө бир нерсени ойлонуп, кыжалат болуп, же болбосо капа болуп, же Кыргызстанды сагынып, бир туугандарды сагынып, кусаланып, ушундай бир ойлор, сезимдер болобу деги? Болот. Ал жумуш эле убактысында эмес. Жөн жүргөндө деле ойлоносуң. Бир туугандарды сагынасың. Мен ата-энемден 24-25ке чыктым. Ошо өмүрүмдө биринчи жолу алыста жүрөм. Сагынганда ыйлан келет экен үйдөгүлөрдү. Жана апамдын нанына эч нерсе жетпейт дегендей эле ошондой переживание болот экен, стресс болот экенсиң. Ошол моментте билетти жакында эле барып келдим. Алты ай болду көрбөгөнүмө. Ата-энем айтпай эле ошо билетти алып анан учуп кеттим. Бирок ата-энем мен Екатеринбургда азыр на данный момент ошол жакта жашашат. Ошол таксиде жүрүп 4 жыл убактым кетип калды. Такси неме экен, мындай затягивает да. Бир машинаны аласың, ал машина жүрүп анан экинчисине аракет кыласың, экинчисин жүрүп анан үчүнчүсүнө неме кылып анан ошентип убактың ошо машинага эле кетип калат экен мен чынын айтсам. Анан таксиде мындай берекелүү деген билбейм, же күндө наличка болгон үчүнбү, же башка болгон үчүнбү, мындай акча вроде табасың, 10 миң, 15 миңге чейин табасың да. Анан иногда ошол акчаларды кайсыл жака кеткенин дагы билбей каласың. Ойлонуп каласың, эмне иштеп атам, эмне кылып жүрөм деп. Сонун керемет, аябай бир сизди ойго сала турган суроолорду берип атат окшойм. Кечирим сурайм албетте. Айтып коет экен, орустар айтат, Москва принимает не всех депчи. Бирок келгениме уже 1 жыл болоюн деп калдым Москванын өзүнө. Кудайга шүгүр эле, ошо жакшы жактарга эми арада маргандай түртөт экен. Развиваться деп, эмне жумуш кылсам болот, кайсыл направленияга барсам болот, такси эле кылып жүрө бербейин, ошол күчүмдү башка жака дагы аракетимди кылып, башка жумуштарга дагы алектенейин деген ойлор болот экен Москвага келгенде. Саморазвитие деп коет. Залга абонемент алып, неме кылып, YouTube каналды дагы мен уже Москвага келип, анан YouTube тартыш үчүн дагы специально iPhone алып, эми iPhone менен качественный баштайын деп, iPhone алгандан кийин ошо камера менен тартам, GoPro. Бул камера атайын сиздин видео тартууңуз үчүнбү? Мен машинага коопсуздук үчүн коюп койгондо атпаймынбы? Жок, бул GoPro менен ошо YouTubeга контент тартабыз. Мындай айтканда сиз блогердин да кызматын жасай турбайсызбы? Мини-блогер. Мына ушундай достор, мекендештер, жалпы Москвадагы биздин кыргызстандыктар, албетте Москвада биринчи эле жолдогу эмне эсиңизде калат деп сураса, баардыгынан эсинде калган бул жол тыгыны болсо керек. Анткени кайсыл жерде болбосун момундай жол тыгындар, Бул бир Москвада эле эмес, азыр дүйнөнүн булуң бурчунда техникалар көбөйгөндүктөн ушундай жол тыгыны аябай пайда болуп, элди жумушунан кечиктирип, элге мындай ыңгайсыздык жараткан учурлар болот. Бул албетте себеби техника көбөйүп атат, техникадан дагы адам көбөйүп атат дегендей. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин маегибизде албетте
ошо бизнес класс автоунаасын башкарып, кардарларга кызмат кылып болгондо дагы кыргыздын кызы өтөн эл миграцияда жүргөн сиздер менен мындай бөлүштүк маек учурунда. Анткени эмне үчүн мен мындай бөлүштүм? Себеби достор, ушундай жаштардан көптөгөн бир туугандарыбыз үлгү алса деген таризде гана бөлүштүм. Себеби мен бул жаштардын кайрымдуулукка дагы басымдуулук жасап, өзү менен эле өзү жүрбөстөн кайрымдуулук иштерин дагы аткарып келаткандарын өз көзүм менен көргөндүгүм үчүн анан булардын кызматын сиздер менен бөлүштүм. Албетте сизге чоң рахмат Нурия айым. Ден соолуктуу болуңуз, аман болуңуз, тынч болуңуз. Негизгиси ушул бөтөн элде жүрөсүз, алтын башыңыз аман болсун. Ушунча убакыт бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Анан Кыргызстанга аман эсен жетип барып алыңыздар. Сизге да чоң рахмат, ушунча келип биздин кылып аткан эмгегибизге баа берип, ушунча интервью алып, жок дебестен тартып кеткениңизге эмнени айтып кетмекчимин. Бул деле убактылуу эле жумуш. Анан биз да только таксиде эле жүрө бербей, кичине күчүбүздү башка жакка да сарптап, ошо кичине кайрымдуулукка жардам берип, эми колубуздан келишинче аракет кылып, кичине болсо да бир салмагыбызды кошуп, бизде деле ошол максатыбыз ошол Кыргызстанга эле барып жашоо. Кудай буйруса жумуштарды временно да барып токтотуп, может быть, турмушка чыксам Кыргызстанга кететтир деген ой. Поэтому азырынча пока таксиде иштеп, ошо сизден дагы көп үлгү алдык. Ошо сиз дагы ошо отузга чыксаңыз дагы канча адамдарга жардам берип коюпсуз. Ошо биз дагы Кудай буйруса сиздин катарыңызга кошулуп, кайрымдуулукка жардам берип, кичине болушунча. Баарыңыздарга чоң рахмат. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолукта болгула. Рахмат сизге дагы чоң рахмат. Мына ушундай достор, мекендештер, биздин бүгүнкү маегибизде албетте кыргыздын мындай айтканда жаш тың кыздарынын бири, болгону да миграцияда мигрант болуп, момундай бизнес класс автоунаасын башкарып, кардарларга кызмат кылып жүргөн Нурия аттуу айым болуп кетти. Сизге дагы чоң рахмат, ушунча убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн. Тынч болуңуз, аман болуңуз. Бөөдө кырсыктан Алла таалам өзү сизди сактаган болсун. Автоунааңыздын алысынан дайым шамал өтө берсин. Жолуңуз ачык, кызматыңыз берекелүү, тапканыңыз дагы берекелүү болсун. Тынч болуңуз. Ушундай достор, буйруса албетте сиздер менен ушундай кыргыздын мигрант болуп жүргөн, миграциядабы, кайсыл жерде болбосун, кыскасы эл журтубузга кызматы тийип аткан мекендештерибизди сиздер менен бөлүшүп бергени биз дайым даярбыз. Албетте мындай жаш ишкер таланттууларды мен дүйнөнүн булуң бурчунан аябай көп көрдүм. Мисалы Россиядан, Казакстан, Өзбекстан бул жакта турсун. Андан нары Дубай, Арабиядан, жада калса Индиядан, Меккеден көптөгөн барган жерлеримде кыргыздын ушундай мындай тың чыккан уул кыздарын көп көрдүм да. Буйруса кыргызымдын, Кыргызстаныбыздын келечектери мына ушул жаштар болуш керек иншалла. Тынч болуңуздар, аманчылыкта көрүшкөнчө, салам алейкум.